Республикалык штабтын пресс-борборунда калкты эмдөө иштери боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакашева Жылдыз Кемеловна маалымат бермекчи. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Сегодня о работе по вакцинации населения расскажет заместитель председателя Кабинета министров Бакашева Жылдыз Кемеловна. Жылдыз Кемеловна, вам слово. Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы турууга багытталган иш-чаралардын алкагында ушул жуманын соңунда Кытай Эл Республикасынан өндүрүлгөн Синофарм вакцинасынын 1.250.000 дозасы келери күтүлүүдө. Анын 1.100.000 дозасы республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынды. 150.000 дозасы Кытай тараптан гранттык негизде берилди. Азыркы учурда ушул эле вакцинанын дагы 1.250.000 дозасы үстүбүздөгү жылдын июль айынын аягында кошумча сатып алуу маселеси дагы каралып жатат. Белгилей кетсем, учурда бүгүнкү күндө өлкөнүн калкынын саны 6.574.361 адамды түзөт. Эмдөө боюнча улуттук планга ылайык элдин 70%-ын же 2.187.417 адам эмделүүгө тийиш. Эмдөө үчүн приоритеттүү топтор аныкталды. Приоритеттүү топко 1.312.450 адам кирет. Приоритеттүү топторго төмөнкүлөр кирет. Биринчи топ ишинин мүнөзүнө жараша жогорку тобокелдик зонада болгондор жана жашоо тиричиликте камсыздоо кызматын көрсөтүп жаткандар. Албетте булардын эң биринчиси саламаттык сактоо тармагында иштегендер, билим берүү тармагында иштегендер, ички иштер, чек ара, бажы кызматтарында иштегендер кирет. Экинчи топ ар кандай оорулардан оор формалар менен ооругандар жана 60 жаштан жогорку жарандарыбыз кирет. Ал эми үчүнчү топко ушу калктын социалдык жактан аяр катмарын түзгөн жарандарыбыз кирет. Республиканын аймагында вакцинациялоону ыкчам жүргүзүү үчүн 868 убактылуу эмдөөчү пункттар ачылып жатат. Анын ичинде 521 мамлекеттик медициналык мекемелерде, 11 жеке медициналык мекемелерде, 116 жалпы билим берүүчү окуу жайларда, 25 соода эс алуу жайларында, 53 маданий спорттук мекемелерде, 63 ири базарларда ачылат. Ошондой эле 78 мобилдүү бригада уюштурулду. Эмдөөчү убактылуу пункттардын бардыгы муздаткыч жабдуулар менен, ал эми мобилдүү бригадалар болсо термоконтейнерлер менен камсыздалат. Иштелип чыккан алгоритмге ылайык вакциналардын партиясы Манас аэропортуна келгенден кийин атайын авторефрижераторлор менен муздатуу тартибин сактап Бишкек шаарындагы республикалык иммунопрофилактика борборунун кампасына жеткирилет. Андан кийин вакциналар убактылуу эмдөө пункттарында вакцинациялоо жүргүзүү үчүн облусттар жана шаарлар боюнча бөлүштүрүлөт. Республика боюнча областтык деңгээлде жийти атайын температура режими +2, +8 градуска чейин сакталуучу муздак бөлмө бар. Ошондой эле 45 райондук деңгээлдеги кампалар бар. Алардын бардыгы вакцинацияны сактоочу муздак бөлмөлөр жана тийиштүү шаймандар менен камсыздалды. Вакцинацияны ташуу үчүн республика боюнча 10 муздаткыч унаа бар. Бөлүштүрүүнүн болжолдуу планына ылайык Синофарм вакцинасы төмөнкүдөй көлөмдө берилет. Бишкек шаарына 240.000 доза, Ош шаарына 110.000 доза, Ош облусуна 175.000 доза, Чүй облусуна 200.000 доза, Ысык көл областына 120.000 доза, Жалал Абад областына 165.000 доза, Баткен, Нарын жана Талас облустарына ар бир аймакка 80.000 дозадан берилет. Андан соң 1.250.000 кошумча партиясы келгенде дагы мына эмдөө ушул алгоритм боюнча улантылмакчы. Учурда
вакцина алууга ар бир жараныбызга шарт түзүү максатында тиешелүү уюлдук байланыш операторлору аркылуу жарандарга жеке QR код ыйгаруу менен санариптик эмдөө сертификаттары берүү керектиги дагы талкууланып жатат. Бүгүнкү күндө республика боюнча вакцинаны 207.447 адам алды. Анын ичинен 125.331 адам биринчи дозаны алды. Ал эми экинчи дозаны 82.116 киши алды. Элди эмдөөнү кеңейтүү боюнча иш улантылып жатат. Кымбаттуу мекендештер, коронавирус инфекциясына коллективдик иммунитетти ыкчам иштеп чыгуу, жугуштуу инфекцияга чалдыккан жарандарды дарылаган медициналык кызматкерлердин, медициналык мекемелердин түйшүгүн азайтуу максатында, анын кадимки эле жашоого кайтуу максатында зарылдыгын ушуну эске алуу менен ар бириңиздерди, ар бир кыргызстандыктарды вакцинация процессине активдүү катышууга чакырып кетким келет. Ошону менен бирге санитардык баягы тийиштүү ченемдерди сактоонуда унутпашыңыздарды өтүнөм. Эң негизгиси медициналык бет кап тагынуу керек, колду самындап жууп туруу керек, социалдык аралыкты сактоо жана колдон келишинче адам көп чогулган жерлерге барбооңуздарды суранабыз. COVID-19 бул глобалдык вирустук инфекция жана аны токтотуу үчүн эң биринчи иретте ар бирибизден жоопкерчилик, ар бирибизден аң сезимдүүлүк, ошону менен бирге ар бир адамдын вируска каршы күрөшүүгө катышуусу абдан маанилүү экендигин айткым келет. Коронавирустан вакцина алып, өзүңүздү дагы, жакындарыңыздарды дагы сактаңыздар. Уважаемые сограждане, в рамках продолжающихся мероприятий, направленных на противодействие распространения на территории Кыргызской Республики коронавирусной инфекции, в конце этой недели ожидается доставка 1.250.000 доз вакцины Sinopharm с Китайской Народной Республики. Из них 1.100.000 доз вакцины были закуплены за счет республиканского бюджета. 150.000 доз предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе. И в настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной закупке вакцины в количестве 1.250.000 доз, которая будет доставлена в страну в конце июля текущего года. На сегодняшний день население Кыргызской Республики составляет 6.574.361 человек. На основании национального плана развертывания вакцинации необходимо вакцинировать 70% населения, то есть это составляет 2.187.417 человек. Определены приоритетные группы населения для вакцинации. Приоритетные группы входят от 1.312.450 человек. Первая группа – граждане, находящиеся в зоне повышенного риска в связи с характером их работы и предоставляющие услуги жизнеобеспечения. Это, конечно, в первую очередь работники систем здравоохранения, образования, внутренних дел, пограничной и таможенной службы. Вторая группа – граждане, имеющие высокий риск развития тяжелых форм различных заболеваний и пожилые люди в возрасте старше 60 лет. Третья группа – граждане из социально уязвимых групп населения. На территории республики сформировано 868 временных прививочных пунктов для проведения ускоренной вакцинации, в том числе 521 в государственных медицинских учреждениях, 11 в частных медицинских учреждениях, 116 в общеобразовательных заведениях, 25 в торгово-развлекательных заведениях, 53 в культурно-спортивных учреждениях, 63 на крупных рынках, а также будут работать 78 мобильных бригад. Все временные прививочные пункты будут обеспечены холодильным оборудованием и мобильные группы бригады термоконтейнерами.
Согласно разработанному алгоритму, после прибытия в международный аэропорт Манас, партия вакцин специальными авторефрижераторами с соблюдением холодовой цепи будет доставлена на склад Республиканского центра иммунопрофилактики города Бишкек. Далее вакцина будет распределена по областям для проведения вакцинации во временных прививочных пунктах. По республике имеются 7 специальных холодовых комнат областного уровня, где соблюдается температурный режим +2, +8 градусов. 45 складов районного уровня обеспечены холодовыми комнатами и оборудованием для хранения вакцин. Для транспортировки вакцин имеются 10 авторефрижераторов. Согласно предварительному плану распределения вакцины, Синофарм будет доставлена в город Бишкек 240 тысяч доз, в город Ош 110 тысяч доз, в Ошскую область 175 тысяч доз, в Чуйскую область 200 тысяч доз, в Весикуйскую область 120 тысяч доз, в Джалалабадскую область 165 тысяч доз, в Баткенскую, Нарынскую и Таласскую области по 80 тысяч доз каждый регион. В дальнейшем при поступлении дополнительной партии вакцины в количестве 1 250 000 доз кампания по вакцинации населения будет продолжена по аналогичному алгоритму. Для создания удобств нашим гражданам обсуждается также вопрос о необходимости обеспечения каждого человека электронными сертификатами о прохождении вакцинации с присвоением индивидуального QR-кода. На сегодняшний день в республике провакцинированы 207 447 человек. Из них первую дозу получили 125 331 человек, вторую дозу получили 82 116 человек. Работа по расширению охвата населения вакцинации продолжается. Уважаемые соотечественники, учитывая необходимость скорейшей выработки коллективного иммунитета коронавирусной инфекции, сокращения нагрузки на медицинские учреждения, нагрузки на медицинских работников, возвращение к обычной жизни, призываю всех кыргызстанцев активно участвовать в вакцинации и не забывать о соблюдении временных санитарных норм. Ношение медицинской маски, регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции и, по возможности, отказ от посещения мест массового скопления людей. COVID-19 – глобальная вирусная инфекция, и чтобы остановить ее, важна ответственность, сознательность и участие каждого в борьбе с пандемией. Призываю всех получить вакцину. Спасибо за внимание. Уважаемые телезрители и радиослушатели, просьба не переключаться. После рекламы мы вернемся и продолжим эфир.